Бүгін бағымдатты естен шығып, жалаң баш эле оқып қойып тұрмын. Еш нәрсе болбойбу, же кайра окуш керекпи? Намаздын шарттары бар. Ички парзы, сырткы парзы. Намаздын ички парзын, сырткы парзын жатка билип алсак, намаздын ички парздары бар эмеспи? Ошонун ичине баш кийим болуусу шарт кылынган эмес. Ошол эле учурда жалаң баш намаз окусаңыз макру болот. Bir учурда гана болот дейт. Мен ушул баш кийимге да татыксызмын. Ушунчалык күнөө туура эмес иштерди жасап алдым. Ушу баш кийимге да татыксызмын деген абалда окуса болот деп Мухтасар Вукаяда келет. Эми андай даражада жалынып, жалбарып, берилип окуу бул өтө кыйын. Ошондуктан баш кийиммен окуш керек, бирок намаздын шартына да кирбейт. Айтары талаада жүрөсүз, бир жолдо кетип атасыз, баш кийим таппай калдыңыз, учурда ар кандай себептер менен жалаң баш намаз окуп койгон болсоңуз, кайра кайтарып окубайсыз.